сіздерге эч ким кеңешкен да жок, сураган да жок. Силер балким силердики эмеңер барбы, талапкериңер бошонуп чыгарасыңар деп эч ким сураган да жок, эчтеген жок. Мен ата-энем өмүр бою циркте иштеген, Айда деле ошондой эле. Ата-энеси өмүр бою циркте иштеген, жаш, перспективный. Биз мисалы азыр спортзал жок калганыбызда бул атайын тренировочный база деп коет. Мынча бул спортзал жок, биз номер чыгара албайбыз. А бул атайын ичинде бүт конструкциянын баары жасалып, атайын кылынган болчу. А бер болсо мынакей биякта кафе кылып салды эми. Элдер келет, биякта көңүл ачышат. А биз болсо циркте отурабыз, эчтекебиз жок, спортзалыбыз жок. Экинчи этаж болсо азыр магазин мына китайский. Биякта магазин кылып салышкан. Биягынан киресиз, ичинде китайский товарлар сатат. Бияк жарымысын болсо биягын Баку деген ресторан кылып ачып салышты. Мына жакында эле. Хотя бул деле биздин өзүбүздүн эмебиз, территориябыз. Буякта турган вытяжка эмелер бүт кафеники мо, вытяжканын баары. Экинчи этажда баштан аягына чейин бул гардеробтор болчу. Ар жак бетинде да ушундай бар да. Булар деген гардероб атайын ушу артисттер келип, чечинип, кийинип, машыкканга болчу. А муну бияк болсо азыр вообще гостиница болуп калган да. Анткени ичинде келген артисттер жашайт, биздин өзүбүздүн гостиницабыз талкаланган да. Ар жак бетинен барганда то же самое, бүт эме мир тканей бар, китайский ресторан бар. Ушул жуманын ичинде булга чейин эми баягы кандидатуралардын арасында ортосунда ар кандай оюндар болуп кетпедиби? Ошондуктан алардын баардыгын четке кагып туруп, азыркы учурда мына ушул 3 кандидатуранын арасынан тандоо кылабыз да, ошону сиздер менен кеңешип анан коебуз.